машина оңдойм. Ошо элдин баарына келип мен жака келип меникине келип мен Ремонт иштеген. кыласызбы? Президенти өзүнүн үйүнө чакырган бул айымдын видеосу социалдык тармакта тарап интернет колдонуучуларынын кызуу талкуусун жаратты. Бишкектин тургундары менен Садыр Жапаровдун жолугушуусунда ал мамлекеттен кайтарымсыз акча алып, унаа оңдоп ишкерликти баштаганын айтып, өлкө башчыны үйүнө келип кетүүсүн суранган. Президент жооп катары бир күнү барып кетээрин айткан. Биздин президенти Садыр Жапаровду чакырганын мен телевизордон көрүп калып аттым. Айыл тараптагыларга барып атканын, алардыкын көрүп, жакшы экен деп аткандан мен дагы ошо эмне себеп менен айылдыктарга барат, эмне себеп менен бизге келбейт деп аябдан өзүмдүн оюмда жүргөн, оюмду чыгарып ошол жерден айтып алдым да, келсе экен, мени да көрсө экен. Ошо аял затындагы ошо негизи ошо биздин президентибиздин немеси указы менен болот атпайбы булчу 100 000 сомдук проектичи. Аны ошондуктан мен алганымды, иштегенимди, результатын көргөзгүм келди да. 4 баланын энеси Назгүл Наматбекова ден соолугуна байланыштуу экинчи топтогу майыптыгы бар. Мурда балдарынын жөлөк пулу менен гана жашаган айым 2023-жылы социалдык контракт долбоору аркылуу мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып, унаа оңдоочу жай ачып, ишкерликти баштаган. Соцконтракт деген ал деген негизи бир немеси жакшы экен да. Бир алдан өзүмө керектүү запчастарды ала албай жүргөм негизичи. Анан ошо менен бир алып алдым, ошо менен жакшы иштерди иштеп атам. Материалдарым бар болчу, бирок бул баягы биз үйдө кичинекей чакан иштеп аткандыктан, чакан болуп иштеп аткандан мен 100 000 проектке катышкандыктан ага деген чоңураак сваркамды алдым, керектүү материалдарымды алдым да, абдан жакшы. Бүт эле машинанын краскасын жасай алам, шпаклевка тартам, оңдоп түздөп баарын жасай алам. Ошентип ишкерликтин эбин тапкан үй бүлөнүн азыр кардарлары да үзүлбөйт. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык дегендей, Назгүл айымдын кошуналары да каарманыбыздын ишмердиги менен сыймыктанаарын, ал көпчүлүк үчүн өзүнүн ишмердүүлүгү менен үлгү экенин айтышат. Өзгөчө президент менен жолугушуудан кийин ага кошуналары да сүйүнгөнүн жашырышкан жок. Конечно, сыймыктанам. Эркектер кылбаган жумушту неметип, мына өзүнүн маңдай тери менен өзүнүн жашоосун, өз арабасын өзү сүйрөп атат. Ошо 100 000 сомду мисалы бир сомун да лишний кетиргенин көргөн жок. Мен лично өзүм көрдүм. Немелердин, шаймандардын баарын сатып алып, ошону менен иштеп атканначы. Садыр Жапаровго барганга да аябай, ошого айтып деметкенде да аябай сыймыктандым. Назгүл Наматбекованын президент менен жолугушам, үйүмө келсе экен деген үмүтү дале болсо күч. Ал өлкө жетекчиси менен жолугуп, анын демилгеси менен ишке ашкан долбоорлордун жыйынтыгын, карапайым эл үчүн аткарылган иштин акыбетин өз мисалы менен жеринде көрсөтүп берсем деп ниет кылууда. Ушунча жылдан бери өзүм неме болуп жүргөм да, бизге деле келсе болот эле да. Может, бул мындай айтканда мотивация болобу дейм да, башка адамдарга дагычы, мына президент келет экен, иштеген ишибизди көрөт экен деп банкрот болбой, может алып кетеби андан ары деген ойдомун да. Может ошондой болуп калар. Элдин жылуу сөзү, жакындарынын, кошуналарынын колдоосу Назгүл айым үчүн мыкты дем, башкалар үчүн үлгү болду. Ал жөнөкөй эле ишкер эмес, тагдырды жеңген, балдарынын жаркын келечеги үчүн күрөшкөн күчтүү, жөнөкөй кыргыз аялдарынын бир символу болуп калды. Максат Боронбаев, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.